Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Mehrimli urayımda Allah'ın atımenen başlap jaratkan Allah Ta'alaga maqta olur. Peygamberimizge salam salavatar aytıp, urmatlı bir tuğanlar, bugün dağı sizler menen Ramazan kündöründe, ıyık Cuma gününde jolugуп turganыбызга Allah Ta'alaga maqta olur. Şükürler aytalı. Allah Ta'ala mına uşunday uluu kündörde oroza karmagandı, keçeleri tarawih, tahajjud okugandı, özgöçө bugünküдөй Cuma namazga dagı kelip mına uşul jamaat menen namaz okuga bir mümkünçülük berip oturat. Allah Ta'ala mına uşul kılgan ibadatыңыздарды, basıp kelgen kadamlarыңыздарга hasanat, sowaptordu жазсын. Albatta urmatlı musulman bir tuğanlar, her bir gün, her bir minut bağlı, her bir kündün, her bir aydın özünün bağlılığı, özünün özgöçölüğü var. Mına ошолордун өзгөчөлүгү бүгүн мына ошол жума күндө өзгөчө дуа кабыл боло турган учурлар бар. Бул жума күн дагы жөнөкөй жума күн эмес, Рамазан күндөрүндөгү жума. Андан тышкары мына ошол Аллах Тааланын кээ бир шарияттагы фарз болгон ибадаттарын аткара турган күндөр, түндөр, жараткан Аллах Тааланын рахматы, мээрими, кечирими жааган айларда турабыз. Allah Taala'dan uşul kündörde kanday dua, tilek, maksat kılgan bolsаңыздар, Allah Taala bарын orundatıp, mına ошол ajrı soğuğun özü eselep bergen bolsun. Hormatly musulman bir tuğanlar, bugün biz sizler menen söz kıla turgan nerse bul, barыңızдарga belgilүү bolгондой, mına ошол Ramazan ayı kelgen uçurda her bir musulman özünün, ayalının, baldarının, neverelerinin taktap aytkanda kim karamağında oturgan bolsa, mına ошол özünün karamağındagı adamların atынан sadaka fitir berүү mildet bolot. Mına ошол sadaka fitir kantip, kanday, kimge, köpünçө bizde kalıptanıp kalgan meçitke çoğultunulat. Mına ошол meçitke çoğulsa bolобу болбойбу, meçitke ötөбү ötpөйбү? Эмне үчүн аны молдолор мешитке алып келет, мешитке алат? Мына ошонун негизги жанакындай кээде ар жактан жана ушак кептерди угуп калабыз. Мынча Кыргызстанда мынча адам зекет берген болсо, мынча сомдон мынча миллион болот экен. Аны муфтият жеп атат, дамулалар жеп атат, башка кылып атат. Мына ошол ким жейт, каяка кетет, ошонун анан каяка кетиш керек. Өзү туурасы мешитке келиш керек, келбеш керекпи? Мен bir 2 жыл мурдакы видеомдо садака фитир мына ошол кедей кембагалдарга мечитке эмес, балким өзүң тааныган тууган урууңа берсең дагы болот десем, кээ бир молдолор рамкадан чыгып кетти деп комментарий жазыптыр. Шумкардамыл аябай аша чапты, башка акылды деп туруп, рамкадан чыккан болсом ошо чыккандыгымды айтам, чыкпаган болсом рамканын ичидегисин айтам. Анан балким рамканын ичиде турган болсом, чыгарган болсо, рамканын ичиде элекесин деп же алар тана алсын, же болбосом келип рамкадан моожадан чыгып кеттиң деп ошо чыккан жерин көрсөтүп койгон болсо, балким мына ошол садака фитир чыныгы кимге экендиги жөнүндө бүгүн мына атайын китептен башкадан токтолууну туура көрдүм. Чындыгында микрофон жок, маселе айтып коюп аябай оңой. Мына камерасы жок, сүйлөп койгон анке жоопкерчилиги жок. Чыккандан кийин кармаган болсо, ошентип койдум ба адашып кетиппин дейсиң. Бул камера кыяматка чейин өчпөйт экен. Ошоның үчүн камерага сүйлөгөндө бул жоопкерчилиги бар. Эми, конечно, жөн сүйлөгөндө эле жоопкерчилиги бар, эми бүгүн кутулуп кеткениң менен кыяматта Кудай кармайт. Бирок аны ойлобой атпайсызбы? Эптеп эле бүгүн кутулуп кетсе болду, кыяматтан көрө жатарбыз депчи. Камерага сүйлөгөндүн өзгөчөлүгү ушул, бүгүн дагы жоопкерчилик бар да. Айым кыяматта ал камерага сүйлөйсүнбү, жашынып алып сүйлөйсүнбү, подвалда сабак айтасың, кыяматта жооп бересиң ага. Бирок бул дүйнөдө мына ошол жоопкерчилик сезип өзүңдүн катаңды өзүң көргөнгө таанып кете албайсың. Адашып кетиптин десең болбойт. Бул жерде адаштырбай сакта берет. Ошого бүгүнкү биздин тема иншалла садака фитир кимдерге кантип берилиш керек, мына ошол темага бир аз басым жасайлы деп турабыз. Анткени мына ошол күндөрдө бардыгыбыз кайра келип калды. Дамыла садака фитирди кимге берели деп туруп, мына ошол мешитке бересиңер деп атабыз. Мешитке эмнеге бересиңер дегенибиздин же өзүңөргө караштууларга бере бер дегенин себептерине токтолобуз. Ибн Аббас радиаллаху таала анху пайгамбарыбыздан риваят кылат. Farada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zakatal fitri tuhratan lis-saimi minel-lagwi ve'r-rafas. Bu kişi aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında sadaka fitir berүүnü Peygamber mildet kıldı. Musulmanlarga sadaka fitir bergile, oroza karmaganlarga sadaka fitir bergile de mildet kıldı. Antkeni oroza karmap atıp dagı kebrelerden uruşup talaşıp ketken bolsa, oroza karmap turup dagı jalgan süylөгөн bolsa, oroza karmap turup dagı bekerçi sözdördü uşak gıybatка kirip ketken bolsa, oroza bolboy kemçiliktүү bolup kalışı mümkün. Oşol kemçiliklerdi toluktаш üчүn deyt. Orozаны karmap alıp sögünüp koyuşu mümkün. Orozаны karmap alıp jalgan aytıp koyuşu mümkün.
Orazаны кармап алам, кечкурун ооз ачканда нас менен сигарет менен ачышы мүмкүн. Күндүзүн күнү кечке адал нерседен тыйылып, кечкурун Аллах Таала тыйып салган нерсе менен ооз ачкандар дагы араызда жок эмес. Мына ошол оразанын күнүндө кайсыл кемчилик кеткен болсо, ошол кемчиликти жоюп, ошонун ордун толуктап коюу үчүн садака фитир бергиле деди пайгамбар дейт. Садака фитирдин эң биринчи максаты бул өзүбүздөн кедей болгон, ач калгандардын курсагын тойгозуу эмес. Биринчи максаты өзүбүздүн оразадан кетирген кемчиликтерди толукташ үчүн берилет экен. Ошонун урматына Аллах Таала кээде сөгүнүп койгонубузду, алдап койгонубузду, гыйбат кылып койгонубузду кечирет экен. Анткени эсиңиздерде болсо мен өткөн жумада айттым, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эки аял сүйлөшүп атат эле, жанына барды дагы. Эрте менен адал нерсе менен ооз жаапсыңар, ораза кармапсыңар деди. Бирок ооз ачарга жетпестен арам менен оозуңарды ачып алдыңар деди. Түкүргүлө деди эле, оозунан кан чыкты. Гыйбат менен оразаңарды бузуп алдыңар деди. Албетте бул пайгамбарыбыздын муъжизасы эле, пайгамбарга таандык болгон өзгөчөлүк эле. Анын сыңарындай ошол гыйбат сиз менен бизде дагы жок эмес. Ошентип гыйбат менен, ушак менен кээ бир оразада кемчилдик кетирген болсок, ошолордун ордун толтуруш үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям закатал фитр, фитир садакасыны мусулмандарга милдет кылды дейт. Биринчиси өзүбүздүн кемчилдиктерди толукташ үчүн болсомуз, экинчиси wa tu'matan lil masakin, кедей кембагалдардын курсагын тойгозуш үчүн дагы акча бергиле, садака фитир бергиле деген. Мен аддаха qabla as-salah, ким айт намаздан алдын берген болсо, садака фитирдин акыркы срогу айт намазга чейин. Ораза бүтүп, эртеси күнү айт намазыбызды окуйбуз деген түндө акыркы күндөр ошол күндөрдө берип калыш керек. Ким айт намаздан мурда берген болсо, фахия закатул макбула, анын садакасы кабыл болду. Ким айт намаздан мурда берген болсо, кабыл болгон садакалардын катарына кирди. Ва мен аддаха бa'da as-salah, айт намаздан кийин берген болсо, фахия садакатун мина садакат, ал катардагы садакалардын катарына кирип калды дейт. Жөнөкөй ораза эмес маалда бирөөлөргө жардам берген сыяктуу акча болуп калат дейт. Демек, сооптуу болсун дей турган болсо, урматтуу аталар, агалар, айт намазга чейин беришибиз керек экен. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ошол эмне айт намазга чейин бергиле, кедей кембагалдар дагы силер сыяктуу майрамдык кылсын дейт. Айт күнү мына ошо жакшыраак кийим алып кийүүсү мүмкүн, курсагын тойгозушу мүмкүн, акчасы бар адам дадыл жүрөт. Настроениясы жакшы болот. Мына ошол маанай беш болсо, анткени Рамазан күнүндө ошол айт күндөрү, майрам күндөрү дагы тилемчилик кылып, башка кылып көчөгө чыкпасын деген максатта пайгамбар ушинткен дейт. Ибн Умар радиаллаху таала анхума кал: "Фарада Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям закатал фитр." Ибн Умар айтат, пайгамбар садака фитрди берүүнү милдет кылды. Саан мин тамыр, курмадан бир са, ау саан мин шаир, же арпадан бир са, же болбосо мына ошол будайдан, мейизден жарым са кылып садака берүүнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям милдет кылды дейт. Кимдер үчүн берет десе, алел абдил хур, хур пенделер берет, эркек аял бардыгы берет, кичинекей чоңдун атынан дагы берет, жаңы төрөлгөн баладан дагы, кээ бир алымдардын пикиринде аялыңыздын боюнда болсо ошонун дагы берилет дейт. Анан мына ошол айт намаз күнү таңга жетип өлгөн болсо ошонун атынан да берилет дейт. Айт намаз күнү өлгөн адам барбы? Ошол адам атынан да бересин, ал дагы ошого чейин бериш керек болчу, мойнунда карыз болуп кетти деп. Мына ошол күнү өлө тургандардын атынан дагы берилет экен дагы. Ва амара биха ан туадди qabla khurujin nas ila as-salah. Анан пайгамбарыбыз балаң атынан бересин, келиниң атынан бересин, аялың атынан бересин деп туруп, ушуну айт күнү айт намазга чыкканга чейин бергиле деди дейт. Айт күнү айт намазга чейин чыкканга чейин бергиле деди. Себеби башка бир хадисте агнухум анит тавафи фи хазал yawma, адамдар майрамдай турган күнү колуна пакет көтөрүп алып, тилемчилик кылуудан тосуп койгула деди дейт. Алдын ала берип койсок, биз сыяктуу майрамга келет экен. Эгер бербей койсок, бала чакамды багам деп пакет көтөрүп тилемчилик кылып алат дейт. Эми антейин десең, биздин бардык эле мечиттердин алды не болуп кетти бүгүн? Тилемчилер башка болуп кетти. Бул чыныгы мусулманга жарашпаган сыпат. Мусулман адамдын бир күндүк тамагы болсо, тилемчилик кылган арам, садака сураган арам. Бишкекте Централь мечитинин алдында мына ушундай бир аял, бир канча биз сүннөт малда да тааныйт элек. Ушу олтурган. Өлгөн экен, кызы Германияда экен. Анан мыйзам боюнча мына ошол үйүнө киргенде башкадан, ушу биздин күч органдары башкалар ишеничтүү бирөө келмейинче эч нерсесин ала албайт экен. Кызын алдырып кирип ачса, бир канча миллион акча чыгыптыр. Ошол биз менен тааныйт болчу, мен көргөнмүн.
Мына ошол Централь мечиттеги имамдардан укканым, ошого дамыла дейт, ошол эженин үйүнө ушинтип кызын алдырдык дейт, тиякта экен дейт. Ошонун уруксаты менен гана жанагы ачтык дейт үйүнүн немесине. Сандыгын ачсак дейт, бир канча миллион акча чыкты дейт. Чыныгы мусулман адам бул бирөөдөн не кылбайт? Суранбаш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күндүк азык оокаты бар адамдын бирөөдөн нан сураганы арам, болбойт. Тилекке каршы мына ошол эмне муну кесип кылып алгандагысы жакшы эмес. Ошоның үчүн кээде ошолго бербегиле башка кыгыла дегенде жаман көргөн башкалар да бар, молдолор ушунда кызгантат башка кылат деп туруп, бул мусулманга жарашпаган сыпат. Анткени эртең кыям Аллах Таала «Валакад каррамна бани Адам». Адам баласын сыйлуу, урматтуу кылдык дейт. Бул мүнтү мени багып кой, мага берип кой деп туруп, жок болсо макул, ачка өлбөшүн айласын таап сураса болот. Бирок көпчүлүк эле могу биз именно биздин мешитте ала турган болсок, ошол жаш эле эжелерибиз башкалар келип отурат. Анан өзгөчө мына ошол колунда 3 айлык, 6 айлык наристеси менен. Мына ошол төрөөрдөн алдын ойлонуш керек. Мына ошол төрөткөн азамат багыш керек. Колуна баланы документ кылып, мону жана неме кылып албасаң, ал бала ошо сенин эмчегиңдеги сүткө тоет. Ал балага жанагы тилемчилик кылып кеп мындан бери шарт эмес. Аны документ кылып алып, жаш балдары менен башкалары менен деп туруп, мына ошенткен учурлар кездешет. Бул туура эмес. Ошоның үчүн урматтуу жамаат, айтайын дегеним, мына ошол эмне бериш керек, бирок бергенде муктаждарга. Сураныш керек, эгер чындап муктаж болсоң. Анан муктаж болбой туруп башка болуп туруп эле анте бергенибиз бул эмне экен? Жакшы эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям агнухум ани тавафи фи хазал яум. Мына ошол адамдар майрамдай турган күнү, адамдар айлана турган күнү, адамдар жыргай турган күнү аларды тилемчилик кылуудан тосуп койгула. Ошоның үчүн ошого чейин бергиле дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, садака фитир эң негизгиси өзүңүз билген, тааныган тууганыңызга, досуңузга, кошунаңызга бересиз. Бергенде садака берүүнүн адеби мына ооза чар кылып кой, балдар менен чай ичип кой, менин атымдан деп туруп, жөн эле подход кылып бересиз. Анткени сиз мойнуңуздагы милдеттен кутулуп атасыз, ала турган адам таптыңыз. Мага керек эмес деп койсо жалдырап жүрөсүз, кимге берем депчи. Анан берип атканда мына мен садака фитирим, сен мага караганда кедейсиң, сен корсуң, мына мен адам болуп ал, бир марта курсаң тойгозуп ал деп басынтып эмес. Досум мынага бир ооза ачып коесуз, мынага бир майрамды кылып коесуз деп бергенде кантип атап берсеңиз боло берет, жүрөгүңүздөн садака фитирим деп коюң. Анан садака фитир дебесем өтпөй калат адамла. Ооза чарга десем анда садака фитиримди адден беришим керек болуп калат деп ойлобоңуз. Жүрөгүңүздөн ушул садака фитирим деңиз дагы, бирок берип атканда мына майрамдык ооза чарып кой, балдар менен чай ичип кой, башка кылып кой деп туруп. Биз муфтият мына ошол курмадан, мейизден, буудай, уннан ошолордун баасынан бересиңер деп чыгарган, бирок башка нерселерден берсе дагы болот. Жүгөрүдөн берем дейсизби, шоколаддан берем дейсизби, конфеттен берем дейсизби? Айырмасы жок, бардык адам баласы жей турган нерседен берсеңиздер болот, бирок негизгиси ушул төртөөсүнүн баасынан ашкан болуш керек. Ушул төртөөсүнүн баасынан ашкан болуш керек. Мисалга ала турган болсок, эгер мына ошол эмне бүгүнкү күндө эң азы 50 сом дей турган болсо, же 55 сом дей турган болсо, эң аз нисапта 60 сом берип алып 5 сом ыздач күтпөңүз. 60 сом беринче берип коя бериңиз, аны жанагы ыздач башка именно ушунча берсем өтөт. Ашыкча берип койсом өтпөй калат деген дагы түшүнүктүү адамдар бар. Дамыла мага 35 сом ыздач кайтарып коюң, 5 адамга бердим депчи. Аныңыз калып кеткен болсо ишенсе болбойт. Анан эң минималный бул жерде азыр 600 канча сом деп турат. Эң максималный. Андан ашырып ар бир адамга 1000 сомдон берсеңиздер дагы болот. Түшүндүңүздөрбү? Бул жер шарият көрсөткөн эң минималныйды көрсөткөнбүз. Будайдан болсо мынча бересиң, курмадан болсо мынча бересиң, мейизден болсо мынча бересиң деп. Анан ага карабай эле, мен 5 балам бар, 5-өйгө 1000 сомдон 5000 берем деген болсоңуз бул дагы жарайт. Дагы эскертип айтамын, бергенде бүгүн бизде Кыргызстанда мына ошол эмне казияттар, мечиттер, муфтияттар чогултууну салтка айлантканбыз. Биз чогултканыбыздын себеби өзүңүзгө алуу эмес, сиздердин мойнуңуздардагы милдеттен сиздерди кутултуу үчүн ортомчу болуп атканыбыз. Болбосом айттым го, мечитке алып кел, сиз мечитти биздин мечитте окуйсуз, именно ушул мечитке биздин коробкага таштаң дей албайбыз. Өзүңүздөр билген башка берген болсоңуздар оңой кутулабыз, жоопкерчиликтен жок. Ошол сиз апарсаңыз башкага сизден намыстанып, уялып албагандыгы үчүн бизге берсеңиздер, биз мечиттин атынан, казыяттын атынан, муфтияттын атынан деп туруп берсек, тартынбай, уялбай алат. Ошоның үчүн сиздердин мойнуңуздардагы милдетке биз кызматчы болуп берип атабыз. Өзү муну жана кээде муфтият чеп койду, казыят чеп койду. Кудайыма шүгүр, жана айттым, бардык молдолор жанакы бир күндүк азыгың болуп турса, бирөөнүн акысын жесең болбойт деген нерсени билет. Сиздер берген нерсеге көпүрө гана болобуз дагы муктаждарга таркатабыз, аны молдо жеп койбойт.
Лично мен бала чакам менен үйүм бар, 1-2 айлык тамагым бар, мага болбойт. Эртең коробканы чогултамда, мына аксакалдар бар, бизде комиссия бар атайын. Ушулар менен бириктирип туруп, апарып туруп кааздамалга тапшырабыз. Манеке биздин мечиттен 90 000 сом түштү же 107 000 сом түштү деп туруп, тыйыныга чейин башкасына чейин жазып апарып туруп беребиз. Муну ачканда дагы мен өзүм ачпайм, бергиле мен үйүмө апарып ачам депчи. Муну эрте 4-5 аксакал менен чогуу ачам. Анан ушул аксакалдардын экитасын күбө кылып, протокол кылып жазып, биздин мечиттен 97 000 сом түштү. 97 332 сом. 2 сомдук тыйындан кошуп апарып туруп, казиятка тапшырабыз. Анан ал жерден ошол канча пайызы казиятка калып, муфтиятка кетип, канча пайызы кайра мечитке кайтарып берет. Мечитке кайтарып бергенде алып келип анын мечиттин светин төлөбөйбүз. Мечиттин светине, килемине, тазалыгына жарабайт ал. Алып келип туруп, мечиттин айланасындагы сиздер сунуштаган, сиздер тааныган, дамыла менин кошунам бар, кедей десеңиз ошого апарып беребиз. Кайрап келип мечиттин светин төлөп койсок өтпөйт. Түшүнүңүздөр ба? Ушуну айырмалап так даңгыла билип алалы. Ушул садака фитрди молдого берип атканда, как будто жана эле молдону багып аткандай берет да кээ бирөөлөрчү. Анан кээ бирөөлөр молдого хазайын да болуп алган. Андай кылбагыла. 100 миллион айлык төлөсөңөр дагы молдого хазайынчылык кылбагыла. Мына ошол эмне келип батасын алып, дуасын алып, кызматын алып, дуасын кылыңыздар. Анткени мына ошол эмне Кыргызстан боюнча 3 миллион ашык мечит болгон болсо, эч бир саналуу гана мечиттерде ошол местный жамааттын атынан айлык алган имамдар болушу мүмкүн. Бул саналуу мечиттер. Айтып атпайбы, 3,5 мың мечит болсо, 3,5 мың мечиттин 35 имамыга ошол мечиттин жамааттан башка айлык берилиши мүмкүн. А бирок калган ошол 3,5 мың имам 1 сом албай имамчылык кылат. Ошо не тек гана ортомчулук башка кылбайт. Жана казак алым айткандай, эң патриот өзү молдолор. Акча албай башка албай кызмат кылып берет. Бүгүн мына садака фитириңиздер дагы айтам. Биз 2 коробка койдук. Ушуга алып кеп сасаңыздар, жанакындай вариант менен апарып казиятка беребиз. Эгер салбаган болсоңор, анда кубанабыз. Бербесеңер сүйүнөбүз, өзү тааныган бирөөгө бериптир, чыныгы муктажга жетиптир деп. Балким мен алып алып, чыныгы муктажга жеткизе албай калышымам мүмкүн. А бирок мен тааныбайт экен, мен шаарда жашайм, этажда жашайм, ким кедей, ким бай экен билбейм дамыла. Маң десеңиз, аны алып кеп берсеңиз, анда биз алабыз дагы. Мисалы үчүн биз студент кезде, мен Ислам университетинде окугам, муфтияттын жанында. Жыл сайын бизге муфти өзү кирип, мына ошол садака фитрден деп туруп 2 000 сомдон 3 000 сомдон ар бир студентке таркатат эле. Ошол акчаны алып туруп, кээде түфлү алып алат элек, кээде космичма алып алат элек. Ушинтип окуганбыз. Бүгүн силер берген садака фитр дагы мен сыяктуу бир молдонун, бир илимдүү кишинин пайда болуусуна салым болушу мүмкүн. Ал казиятка башка кеткенде. Бирок оны молдолор жеп кой деген сөз эмес. Муктаждарга, башкаларга кетип, ушуну туура түшүнүңүздөр, туура билиңиздер. Анан бергенде аялыңызга дагы бересиз, эгер аялыңыздын өзүнүн бизнеси башкасы жок болсо. Балаңызга бересиз, балаңыз сиздин карамагыңызда болгон болсо. А бирок өзү үй бүлөлүү болгон, өзүн-өзү бага алган балдарыңыз, неберелериңиз, алар өздөрүнүн атынан өздөрү берет. Өздөрүнүн атынан өздөрү берет. Эң негизги ушу, Рамазан келгенде эле, эми молдолордун сезону келди, садака фитр чокулат, эми дамылар болуп кетет деген түшүнүктөн арылыңыздар деп ушуга кайра басым жасап атканым. Молдолор болуп кетпейт, жеп кетпейт, алып кетпейт. Мына ошол эмне алып, кайра коркуп, калтырап, титиреп, аксакалдардын күбөлүгүдө чыныгы муктаждарга беребиз. Ушуну туура түшүнүп, туура кабыл алыңыздар дагы. Анан жана дагы айтам, дагы баса белгилеп айтам. Дамыла мен чындап шаарда турам, этажда турам. Эч ким тааныбаймын десеңиз, анда пожалуйста коробка коюп койдук, алып келип салыңыз. Аны апарып туруп биз ошо беребиз. Анан жок, мен милдеттүү эмесмин десеңиз, милдеттүү эмессиз. Ошол кедей кембагалдарга бергенге милдеттүүсүз, молдолорго эмес. Кедей кембагалдарга. Кедей кембагалдарды таппагандар үчүн биз молдолор кызматчы алып келсеңиздер, апарып таап беребиз иншалла. Түшүнүктүү болду, урматтуу жамаат. Мына ошол тиги баалар башкалар интернетте дагы жүрөт. Будайдан болсо мынча сом бересиң, курмадан болсо мынча сом бересиң деп туруп, каалаган түрүнөн бересиздер. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ошо сахабалар доорунда эң кымбатынан беришкен. Кымбатынан бергениңиз жакшыраак. Анткени садака фитрдин максаты ошо бир адамдын курсагын тойгозуу. Кээде мына ошол эмне 50 сомго бүгүн ким тоет? Былтыр 45 сом эле, быйыл 53 сом кылып коюптур дейт. 45 сомго бирөө тоёбу? Быйыл 7 сом кошуп коюптур, 8 сом кошуп коюптур. 7 сом, 8 сом кошкон ошол базар баасындагы будайдын баасына карап туруп кошулуп аткандагысы, Ошону туура түшүнүңүздөр, жана молдолор күнөөкөр кылбаңыздар. Андан көрө ошол кызматын кылып дуасын алыңыздар устаздардын.